Университеттин библиотекасына 4 курс үчүн жаңы информатика китептерин алып келишти. Ар бир курска 420 китеп. Китептер бири-бирине барабар жана бир шкафта 7 полка бар. Ар бир полкага 20 китеп батат. Канча шкаф жаңы китептер үчүн толугу менен керектелет. Демек, бизге берилген 4 курс үчүн 420 китеп алып келинсе, демек 4 курс 4'тü 420'ga көбөйтсөк, biz 2, 4, 8, 4, 4, 16. 1680 бул жалпы китептердин саны. Китептер бири-бирине барабар. Бир шкафта 7 полка бар. Демек, шкафтын макетин тартсак, 7 полка болсо, ал эми ар бир полкага 20 китеп батат. Демек, бир шкафка 7 көбөйтүлгөн 20 болсо 140 китеп бир шкафка батат. Демек, жалпы 1680 китептин санын бир шкафка баткан 140 китепке бөлөбүз. Жана шкафтын канча шкаф керектелгендиги келип чыгат. Демек, ыңгайлуу болуш үчүн 1680'ди биз 140'ка таблица аркылуу бөлөйлү. Демек, бөлсөк 10 менен 100'дү көбөйтсөк 1000. Демек, 680. 10 менен 40'ты көбөйтсөк 400. Мындан 280 келип чыкты. Демек, 280'ди 100 менен 2'ни көбөйтсөк 200. Ал эми 280'ден 200'дү кемитсек 80. Демек, 40 менен 2'ни көбөйтсөк 80. Демек, 0. Демек, мындан биз 12, 10 менен 2'ни кошуп, демек 1680'ди 140'ка бөлсөк 12 келип чыкты деп билебиз. Демек, жообубуз 12 шкаф керектелет.